Арыбаңыздар, бар болуңуздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ташиев темасы күндөн күнгө өзүнүн кызыгы, коомдун ага болгон кызыгуусун арттырып, улам көңүл чордонунда жүрүп атат. Кайсы бир топтор теманын бардыгын Акаев тарапка буруп, анан Садыр Жапаровду 10 жылга дагы шайлайлы деп сүйлөдү, анан мени чакыргыла деди деп теманы буруп алаксытышты. Бирок болбой эле ал тема өчүп эле анан кайра эле Ташиев тарапка Ташиев темасы уланып атат да. Кечээ эле сот ачык болсун, адилеттүү сот болсун деп талап кылып атышкан, ачыктыкты талап кылып аткан, анан ачык болсун деп жарыялап койгондон кийин бир-эки жолу журналисттер ит талаган түлкүдөй жулмалашып, аягынан чыгып, биягынан чыгып, кулак мээсин жеп, нервин кашайткандан кийин анан айла жок, анан кайра чоңдорго жалдырап барып, ичи жакта катталарга жалдырап барып, анан кийин сотту кайра жабык кылалычы деп суранып, анан адвокаттар өтүнүч келтирип, прокурорлор макулдоп, кыскасы сотту жабык кылмай болушуптур. Эми урматтуу туугандар, ал көбүңөр айтасыңар го, генерал Ташиев, генерал депчи. Өзү бир дагы генералга, бир дагы чыныгы офицерлерге мынчалык көп ошол генералдыгы тууралуу, аскердик макамы тууралуу бир ода айтылган эмес. Эчкимге мынчалык айтылган эмес. Эч бир генералга. Бул киши кандай генерал? Генерал болуш үчүн солдат болуш керек. Жөнөкөй солдат болуш керек. Рядовойдон баштап, анан кете берет да, ефрейтор андай-мындай өйдө кетип, анан рядовойдон полковникке чейин 14 ступень бар экен, 14 баскыч бар экен. Анан армияда бул киши служба кылыптыр. 89-жылы кээ бирler жазып атат, служба кылган эместиги бу деп. Антип баягы жалган маалымат менен адамдарды мындай бир нерсени баягы жеңемдеш керек да. Чындеш керек. Армияда кызмат кылыптыр. Кандай кызмат кылган, эми аны чогуу кызмат кылгандар айтпаса, биз эми айта албайбыз, ал жагын түбүдөмү билбейбиз. Балким жакшы кызмат кылгандыр. Анан бирок ошол кызмат кылганда ашышып кетсе, младший сержант болгондур. Младший сержант. Мейли сержант болду дейли да. Нары жакта сержанттан баштап полковникке чейин канча ступень бар да. Мисалы, подполковникке чейин канча ступень бар, майорго чейин канчасы бар. Анан ошолордун бардыгын карап көргөндө, бул киши, мисалы, генерал болуш үчүн жок эле дегенде, сен майорго чейин, жок дегенде, майорго чейин, болбосо подполковникке чейин, колуңан келсе полковникке чейин сен өзүң баягы аскердик жөндөмүңдү, аскер башчылык милдетиңди так аткарып, жетекчилигиңдин мыйзамдуу буйруктарын так аткарып, мамлекетке, элиңе кызмат кылуу үчүн болгон аракетте жумшайсың. Анан күжүрмөндүк менен аракеттенесиң, анан ошондон кийин сага жанагы наамда жана званиялар кээде артыкчылык менен, кээде кезегинен эрте, кээде кезегинен кечирээк, көпчүлүк учурда өзүнүн кезеги менен жылына жараша, кызматына жараша көтөрүп келе берет. Анан эми подполковник, полковник болгондо, ал жерден нары көстөн генерал болуш, анан генерал лейтенант болуш баягы жеңилдейт да, барган сайын баягы сен баягы кадыр барктуу аскер адамысың. Ошол себептен ар жагында уже он заслужил деп баягы мындайча айтканда кызматынан көтөрүлгөн кезде, анан кийин тиги авансам ошентип бере беришет да. Ошентип анан көтөрүлүшөт. Анан Кыргызстанда бүгүнкү күндө генерал полковникке жеткен аз ганакай аскер адамдары бар. Жаңылбасам Мырзакан Субанов бар, мурдагы коргоо министри, көп жыл армия коргоо тармагында, аскер тармагында дасыккан аскердик жетекчи.
жаңылбасам анан андан өйдө чыккан генерал армий деген чинди Эсен Топоев алса керек. Ушундай дагы бир экөө болсо керек, азыр мен унутуп атам. Анан эме бар. Так, Бузурманкул Табалдиев КГБнын генерал полковниги болсо керек эле, жаңылбасам. Ал киши дагы өмүр бою нөлдөн баштап тиги КГБнын академиясынан баштап бүт өйдө көздөй окуп чокуп кызмат кылып ступенька менен көтөрүлүп анан ошого жеткен. Ал кишинин кебетесин карагандар эле билет да ал кандай генерал экенинчи. Анан Токон Мамытовдор бар, башкалар бар. Анан ушулордун бардыгы, Субаналиев бар, Өмүрбек Субаналиев. Мисалы ошол генералга жеткенге чейин тарыхын карасаңар, жанагы өмүр баянын карасаңар, мындай шурудай тизилет, мындай. Ступенька тизилет да, менечи канча позиция ортодочу, канча кызматтарды өтөгөн, оперуполномоченный, младший, старший тиги. Анан ошентип кылмышкерлердин аркасынан кубалаган, жанагы террористтин 91-жылы Пржевальский аэропортуна самолетту террористтер залог кылып алганда, ошол жерде террористтин колунан самодельный бомбаны чуркап барып колунан жулуп алган. Элестетсеңер, бул үчүн кандай эрдик керек, кандай смелость, анан кийин кандай тобокелчилик керек. Ошондой тобокелчиликке барып отуруп, ал киши жанагы немени, ошондой эрдикти жасаган, канча кылмышкерлерди кармаган. Анан кийин камалып, соттолуп, кайра чыгып, кайра ушинтип отуруп, анан кийин ал киши ошол даражага жеткен да. Ошон үчүн мисалы генерал Субаналиев десең, койчу ал тигиндей мындай жеп ичкен, же болбосо баланчаны мыйзамсыз камаганда эч ким айта албайт. Ошон үчүн ал көчөдө эркин басып жүрөт, тренировка кылат, чай ичет, кофе ичет дегендейчи. Өзүнүн оюн эркин айтат, ага эч ким тийишпейт. Анткени ал ар бир сөзүнө жооп бере алат, мыйзамдуу дегендейчи. Анан кыскасы ошондой, мисалы Коңгантиев бар, мисалычы, канча ошол жанагы аскердик эмесин карасаңар, мындай кайраттуулугун караба. Мисалы Таластагы жанагы 2010-жылкы тополоңдо канча жан чыгып атышат, уруп атышат, канча азап тозокту башынан өткөрүп атат. Анан ким буйрук берди, Бакиев буйрук берди, айт десе, дегенде бар, руководство деп айтты, болду. И Бакиев, тигил, бул деп фамилияларды айткан жок да, мына аскер адамы деп, мына ошондой адамдарды айтат да. Эми Ташиевди карайлы. Ташиев немеге чейин жанагы Ташиев ошол жанагы армиядагы аскердик бир чинди алган да, балким рядовой болгон, балким тиги ефрейтор болгон, балким өйдөрөк болгон. Анан кийин 2008-жылы кече жана Сурабалдиеванын атасы өлгөндө чуркап баргам тиги болуп атпайбы? Сурабалдиеванын атасы өлгөндөгү ошол кездеги кинохроникалардын бардыгы менин көз алдымда. Ошол кезде мындай зрительский памятим аябай жакшы болчу. Анан теледен улам эле көрсөткөн. Ал кезде телеканалдар 2005-жылы мындай телеканалдар эркин, революциялык духта ушундай КТР да бар көрсөтүп аткан мезгил болчу. Анан ошондо көрсөткөн. Сурабалдиев өлгөндө эч кандай Ташиев чуркап барган эмес. Ташиев ал кезде Курманбек Бакиевке эми кошомат кылды дебейм, бирок лоялдуу, ошонун саясатын колдогон духтагы адам болчу. Анан 10 000 киши чыгардым, анан революция кылдык деп атпайбы? Былжыраптыр революцияны Ташиев бир да киши чыгарган эмес. Ташиев эч кимге революциялык немелерге кошулган эмес. Башка революционерлер бар. Бул узак сөз. Бул боюнча өзүнчө айтып берем. Тиги кыскасы ошентип жанагы Бакиевке лоялдуу болуп чуркап жүрүп, анан 2007-жылы жанагы парламент тарагандан кийин болсо керек, МЧСтин министри болуп, министрлик кызматка барат. Анан ошол жерден, ал жерден да көп өтпөй ошол жакшы иштеген деп атышат. Бир канча ал жерде да жана ГКНБнын зданияларын куруп атпайбы? Ошол сыяктуу болуп ал жерде дагы көп жерлердеги ГКМнин жана МЧСтин зданияларын курган. Таласта дагы бир килтеген чоң МЧСтин зданиясы бар, ошону курган. Анан ошондой имарат курганга бул киши мындай өзү желаниясы аябай жакшы окшойт. Анан кыскасы ошентип МЧСте иштеп жүрүп, анан МЧСтин генерал майору деген наамды алат, Бакиевдин колунан званияны алат. Анан ошо менен болду. Анан оппозиция, анан тиги неме Данияр Үсөнов менен келишпей калып, анан кызматтан кетти, аны саясатка айландырды, анты минти.
Анан кийин эле 2010-жылы тополоң болуп кетти. Анан шайлоо ата журт юнский события ушинтип отуруп, кстати, юнский событияда дагы ошол барпылыктар, жалалбаттыктар айтып калышат, ошо жанагы заправкасын коргош үчүн жанталашып ошол жерге чуркап жүргөн депчи. Анысын калпычымы билбейм. Аны көргөндөр айтат, Бекназаровтар башкалар айтып атат, ошону көргөндөр айтсын, менин көрбөгөндөн кийин аны айта албайм. Анан кыскасы ошентип жүрүп, анан мына оңкочук атырып отуруп, забордон секирип отуруп, шымын айырып отуруп, антиминтип отуруп, анан түрмөгө түшүп, кайра чыгып, кийин анан Атамбаевтан кечирим сурап, Бабанов менен өбүшүп, жытташып, аны менен кайра урушуп, кайра башка Соке менен кучакташып, аны менен таарынышып, кыскасы ушинтип отуруп, анан Садыр Жапаровдун аркасы менен кызматка келди. ГКНБга келди. ГКНБга келгенден кийин генерал-лейтенант деген немени званияны алды. Андан кийин анан жанагындай көп нерселерди кылып отуруп, анан кийин баатырдык наамды да алды, генерал-лейтенантты да алды, генерал-полковникти да алды. Бирок мен ойлойм, генерал-полковникке бул киши татыктуу эмес. Эми бул өзүнчө сөз, мейли татыктуу десеңер дей бергиле, жактоочулар. Бирок мындай нерсе бар да, бул кишини байкасаңар, мен мурдагы Facebook'та көп жылдан бери доспун да бул кишигечи. Анан мурдагы аккаунттарында дагы Facebook'тагы аккаунтта жана профилдечи эмне эле аватарда сүрөт коет го. Сүрөт койгондо ошондо генеральский форма менен жана МЧСтин генеральский формасы менен түшкөн сүрөтүн коюп койчу ошо кезде дагычы. Анан өзү бир жолу айткан, Америкага барганда тиги документтерди берип атсам, правам жерге түшүп кетти дейт. Ал жерде генеральский форма менен сүрөтүм бар болчу, анан алар мени аны допрос кылышты деп аны айтып берген өзүчү мага, Камчыбек Кыдыршаевич. Анан бул эмнени билдирет? Мындай психологиялык анализ кылып көрөлү. Бул киши бала кезинде бир кандайдыр бир өтө катуу кыялданган, же болбосо бир адамдардан көп туура эмес сөздөрдү, унижение тиги буларды көп угуп калганбы, же бир психологиялык басым кысымдарга кабылганбы, же таякты көп жегенби билбейм. Кыскасы бул киши ошол мен акыры ошо аскер башчы болом, мен генерал болом деген ичинде кыялы болгон да. Бирок ал ошол жана аскердик неме менен, тартип менен тиги жака жеткиси келген эмес. Анткени ал жакта темирдей тартип да, дисциплина, ал жерде тиги оюнчук эмес, ал жерде тамаша эмес, көчөгө чыгып кыйкыргандай ура деп кыйкырып койсоң сага кызмат бербейт ал жерде. Ал жерде сен деген званияны алыш үчүн, ар бир звания үчүн сен кол алдындагылардан, айлана тегерегиндегилерден тең туштарыңан күчтүү болушуң керек. Эң күчтүү болушуң керек. Анан кийин анан сурулуп чыгышың керек. Анан арасынан сурулуп чыгып, анан кийин анан кызматтарга жана башка жактарга отурасың, көтөрүлөсүң дегендечи. Ушундай. Бул киши болсо анан генерал Субаналиев деле айткан, мына генералмын деп тиги генералдык формасын туалетке кечиресиңер. Тойго чейин кийип барып жүрөт деген да. Анан мен да бир-эки кишилерден уккам, ошо тойго бир-эки жолу генеральский формасы менен бир-эки тойго барды депчи. Анан кыскасы тойго чейин кийип барып жүрсө, анан кийин жүргөн жерде жанагындай эмелердин, имараттардын ичине киргенде карасаңар, имараттардын ичине киргенде аскер адамдары башындагы немесин, фуражкасы болобу, берки папахасы болобу, баардыгын чечип коюп жылаңбаш жүрөт да ал жердечи. А бул киши немен ичине чейин фуражкасы менен кирип алат. Анан кийин жанагындай немени ошо тумактычы, военный тумакты кийип алып, чекесинде жылдызы бар эмени кирип алып, ошону көрүп бир 2-3 жолу эместен көрдүм. Мындай мактанып, мына көрдүңөрбү, мен сүрдүү адаммын, ушундай мен генералмын дегендей кылып, мындай көрсөткүсү келип киет да бул кишичи. Ушундай, бул деген, бул дагы бир психологиялык бир дефект да, бул дагычы психологиялык, бул кишиде мындай көп психологиялык неме оору бар. Анан жанагы Өмүрбек Бакиров менен айтышкандачы, сен кекиликсиңби, бышырып жегидей, тигиндей мындай да айтышты го. Ошондо Өмүрбек Бакировдун духу күчтүү экен, аябайчы. Анан чыгып туруп анан кийин убакыт көрсөтөт дедил, анан паника болуп кетти. Эмнеге убакыт көрсөтөт экен? Анан деп туруп анан сөгүнүп нар жакта. Аябай ызырынып, жини келип, абдан жаман болду да. Бул деген эмнени билдирет? Бул ошол Ташиев мына бүгүнкү күнүнүн ошол кезде корккон. Анткени ошол кезде зөкүрлүктөрдү, акмакчылыктарды,
өтө кара санатайлыктарды, каракчылыктарды, ыплас иштердин баардыгын кылып атып, анан ушул күнгө түшүп калуудан ошол кезде корккон бул киши. Анан ошол себептен жана паника менен кыйкырып анан кийин Бакировго ошентип кыйкырды. А Бакиров спокойно айтып атат: "Убакыт көрсөтөт, убакыт келет" деди. Убакыт келет, көчөдөн жолугабыз, тойдон жолугабыз, кызматтан түшөсүң, анан көрөбүз деген сөз да булчу. Анан бул киши аябай паника болду, ошондо паника болгон да. Себеби өзүнүн кылган кылмыштарын жакшы билет. Эгер кокусуш кызматта мен түшүп калып, анан ылдый неметип кала турган болсом, анда менин өпкөмдү үзөт, мен көрсөткөн нерсени мага көрсөтчүт деп ошол кезде эле корккон. А эмне үчүн башка генералдар антип коркпойт? Мисалы мен Субаналиев менен ушу кызматта турган кезинде деле, кабинетинде деле көп жолуккам. Кызматтан түшкөндөн кийин деле байланышып жүрөбүз, жолугабыз. Бирок мен бул кишиден ошо кызматта турганда кандай болсо, кызматтан түшкөндө да ошондой жүрө берет да. Кызматта турганда деле ашыкча зөөкүрчүлүккө барбайт. Мыйзамдуу болсо камайт. Мисалы Субаналиев көп кишини камаган, көп кылмышкерлерди камаган, подозреваемыйларды камаган, башкаларды эметкен. Бирок эч качан Субаналиевди тиги бирөө сен акмаксың, сен мени мыйзамсыз камагансың, мен сени өлтүрөм, житирем деген эмес. Эч качан. Эмне үчүн? Анткени ал пара албайт. Анткени ал мыйзам бузбайт. Мыйзам бузбагандан кийин адам коркпойт. Мына бүгүнкү күндө мисалы ошол көп кишини камаган Субаналиев жалгыз эле жүрөт. Жалгыз эле жүрөт, тренировкасына барат, ар жак бу жакка барат, кофе ичет, жолугат, кыскасычы элдер менен жолугат, эркин жүрөт, ар ким менен телефондон сүйлөшөт, оюна кандай ою бар болсо ошону айтат. Кыскасы бул киши болсо коркот. Анткени ошол жанагы көп зөөкүрлүктөрдү, көп туура эмес иштерди кылган. Биринчиден, экинчиден бул кишинин духу жок. Анан жанагы кызматтык кабалы, анан азыр дагы кичине бир аз баягы күпүлдөп эметип калат. Анткени азыр пока духу бар, анткени жанындагы жанагы мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкерлери бар, ошол жерде кайтарып жүрөт. Охраналар кайтарып жүрөт, тийгизбейт. Ошон үчүн бул герой болуп көрүнөт. Эч ким буга муштумун кезей албайт. Жанына барып жакасынан кармай албайт, разборка кыла албайт. Ошол себептен бул азыр пока что дагы баягы духтун ичине жарым-жартысын сактагандай болуп жүрөт. Анан жанагындай элдин алдына чыкканда мен духу бар, мен батырмын деп бир эки жерде сүйлөгөн сөздөрү бар экен. Эч качан батыр, мен духум бар, менин духум күчтүү деп айтпайт. Духу бар батыр эч качан элдин алдына чыгып, мен духум күчтүү, мен эчтеке кыла албайсыңар, тигиндей мындай, мен эч кимден коркпойм деп айтпайт. Ал жөн эле действиясы менен көрсөтөт. Мен канча батырларды көргөм, канча духу күчтүү адамдарды көргөм да. Мына карасаң, Өндүрүш Токтонасыровду карагыла, Өндүрүш Токтонасыров мондай ийилмейген киши. Жанагы спортсмен эмес, жөнөкөй эле бир киши мындай солчу канагы менен түртүп койсо кулап коет. Бирок силер эч качан Өндүрүш Токтонасыровду эч качан эч нерсе менен сындыра албайсың, эч нерсеге көндүрө албайсың, эчтеке сатып да ала албайсың, коркута да албайсың. Анткени ал кишинин ичинде ички стержини бекем. Камап койсоң деле отура берет, кайра чыгып алып, кайра тиги плакатын көтөрүп алып кыйкыра берет кайрачы. Ташиев камалганда эмне болгон? Ташиев камалганда айтып атышат да, ошо кызматкерлери, башкалары, достору, тааныштары айтат. 2 күн эшикти тепкилеп, түнү менен суу бергиле, дары бергиле, өлгөнү калдым, талганы калдым, окуй аба жат биядат деп өкүрүп бакырып эшикти тепкилеп аябай жаман болуптур. Анан 2 күндөн кийин сыныптыр. Эмне болсо макул эшилип эптеп чыгыш керек болот атат, сүйлөшүш керек, эмне кылсам болот дегенде анан бир акылмандар айткан окшойт, жиндимин деп чыгып кетсең болот депчи. Анан кийин хорошо жиндимин деп чыгам, давайчы деп даярданып атканда анан кийин Садыр Жапаров сотко барып калганда билип калып, анан сен кызыксың го? Сен азыр жинди деген сөзгө каласың өмүр бою анан жинди деген сөз моюнуңан кетпейт десе, эчтеке болбойт. Азыр справканы алсак чыккандан кийин танып кетебиз дептир да. Ушундай да, бул кишинин саясаты ушундай. Колунан келгенде зөөкүрлүктү жасайт, өлөп тепсейт, анан колунан келбей калганда шүмөрөйүп акш болуп калат. Анан колунан келсе кара чыга калып анан кийин күпүлдөйт, ушундай да. Бул кишиде психологиялык абдан көп оорулар бар. Ошол себептен бул ошол жанагы тиги
Өмүрбек Бакиров менен башкалар менен эметкенде бүгүнкү күндөгү абалынан корккон да. Мындан кийинки абалдан дагы коркот азыркы күндөчү. Ошол себептен азыр тиги ляппай деп ошол тиги эреже боюнча эчтеке бир лишний сүйлөбөй азыр дымып жана мумудай болуп тиги Герасимдей болуп унчукпай даже Герасим муму деп сүйлөйт экен, а тиги бул киши эчтеке деп унчукпай ошол жерде отурду. Себеби дегенде дух жок. Эртеңки күнү охранасынан ажырап калуудан коркот. Эртеңки күнү түрмөгө түшүп калуудан коркот. Анткени бул кишинин аркасындагы калбыры көп, кылмыштары көп. Анан кийин психологиялык дефектилер көп. Ошондуктан мен Камчыбек Ташиевди генерал деп эсептебейм. Генерал мындай болбойт. Формально он генерал, да, он носит пока что там жана эмесин. Генеральский погонун эмеси бар да, официально. Бирок соттолгондо эми алардын баардыгы алынат да, жана ажыратылат, чинден ажыратылат да. Соттолгон адам ошол чинден, баардык чиндеринен ажырайт. Кыскасы ошол. Себеби жеңил алган немеси званиясы деле буйрубайт. Анткени ал жеңил алган. Жеңил алган дүйнөсү деле буйрубайт. Анткени алардын баардыгынын ээси бар. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан кийинкиде Ташиевдин жанагы репрессиялык методдору, ал кандай методдорду жасаган, анан ошолорду 1937 жылдардагы репрессиялык методдорго, анан кийин калган советтик доордогу кийинки учурдагы жанагы мамлекеттик органдардын методдоруна салыштырып, ыкмаларына салыштырып, анан кийин психологиялык анализ жасайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.